Өткөн жылда Ош шаары бюджетін 2 миллиард 571 миллион сом менен жыйынтыктаган. Бул 2023 жылга салыштырмалуу 460 миллион сомго көп. Өнөр жай тармагында өндүрүлгөн продукциянын көлөмү 10 миллиард сомго жеткен. 2024 жылы жана өнөр жай продукциясы боюнча да кыска токтолуп кетсем, биз Кара Кыргыз автономия облусунун 100 жылына карата биз бир топ чоң өндүрүштүк ишканалар ишке киргизүүнү пландаштырганбыз да. Атайын жумуш топтор түзүлүп, биз жеринде ошол ишкерлерге көмөк көрсөтүүнүн натыйжасында ошол продукциянын көлөмү 10 миллиардка чыкты. Былтыркыдан салыштырмалуу 3 миллиардка көбөйдү. Тактап айтканда, мисалы эң чоң Кыргызстанда аналогу жок Элпласт деген ишкана бар. Ошол жерде жана пластикалык турбаларды, сут пропилен турбаларын түтүктөрүн чыгаруучу ишкана ачылды. Ал жерде бир 100дөн ашык жумуш орундары түзүлдү. Ошондой эле мына Келечек ачык акционер коомунун базасында колбасный цех ишке киргизилди. Ал жерде да 50дөн ашык жумуш орундары түзүлдү. Андан сырткары Алайку Органикс деген бар, сүт продукцияларын өндүрүш ишкана кайра иштедүү. Ал жерде дагы атайын логистикалык борбор ишке киргизилип, ал жерде дагы бир 50ге жакын жумуш орундары түзүлдү. Ошондой эле калаада 4 ири ишкана ачылып, 3000 жаңы жумушчу орун түзүлгөн. Ар кандай багыттагы 53 объекттердин курулушу жүрүп, 43 пайдаланууга берилген. Алардын катарында 9 жылдан бери курулушу бүтпөгөн 720 орунду Исхак Разаков орто мектеби да бар. Ош шаарында ошол Ахматбек Сүйүмбаев атындагы стадиону жана Мээрим эс алуу жайында атайын ошол ФИФАнын талабына ылайык тренировка кылуучу 2 гибриддик полянын да курулушун бүттүк. Ал эми социалдык объектилерди айта турган болсок, ремонттоо иштеринен жалпысынан 19 социалдык объектиде ремонттоо, чатырынан алмаштыруу жана башка жумуштар аткардык. Мындан сырткары жол тыгындарын чечүү максатында 12 көчө асфальтталып, аллеялар жарыктандырылып, пайдаланууга берилген. Жалпысынан 16 километр жол оңдоп түзөөдөн өткөн. Учурда жол тыгынын азайтуу максатында 2 деңгээлдүү өтмөктүн курулушу жүрүп жатат. Жол транспорттук түйүнү боюнча айта турган болсок, жол транспорттук түйүнү бул шаардагы жол тыгындарын чечүүчү негизги проектлердин бири. Жалпысынан 2 жерде ошо жол транспорттук түйүндөрүн аткардык. Анын негизгиси ошол Ош шаарындагы жападан жалгыз кире бериш болгон. Ысакбек Монуев көчөсү менен Аскар Шакиров, Алимжанов көчөлөрүнүн кесилишинде 2 деңгээлдүү жол транспорт түйүнүнүн курулушун баштаганбыз. Ал курулуш могул жылга переходящий болуп өттү. Бул дагы шаардагы негизги чоң проектлердин бири деп эсептелет. Ошондой эле көптөн бери чечилбей келген таза суу көйгөйүн 100% камсыздоо максатында кезектеги долбоор ишке ашканы турат. Сыйымдуулугу 24 000 метр куб болгон 4 суу кампасын куруу жана кошумча скважиналарды казуу иштери жүргүзүлүүдө. Мындан сырткары Ош шаарынын негизги суу булагы болгон Ак Буура дарыясынын жогорку жагындагы Данги участкасына суу алуучу тосму менен 2,5 чакырымдай суу түтүгүн тартуу иштери башталган. Айымкан Исралы кызы, Жаңылай Каныбек кызы, Нурдөлөт Сантаев, Ош жаңылыктары.